Экономика, соода, саламаттык сактоо, билим берүү жана туризм тармактарында алгылыктуу кызматташып келген түрк тилдүү мамлекеттер эми энергетика багытында кызматташууга басым жасайт. Бул жаатта аткарыла турган жумуштардын негизги багыттары кеңири талкууланган жыйын бул ирет Кыргызстанда уюштурулуп, кызматташтыкты өнүктүрүү, энергетикалык байланыштарды жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 13% колдонулуп келсе, 100 потенциалдын ичиненчи ошонун 13-ü. Бирок биздики ошол 13-тün 10-у бул жашыл энергияда. Мындан арыдан мына курулуп аткан чакан жана башка ГЭСтер ушунун баары жашыл энергетикада. Маселе биздин башка бир Түркия мамлекетин алсак, мында %55 буларда жашыл энергетика. Мына азыр башка өлкөлөрдө да ушул иш-чара болуп атат. Ошол жашыл энергетиканы бир гана өндүрүп, анан аны сата билүү дагычы. Электр жарыгы менен камсыздоонун туруктуулугу түрк тилдүү өлкөлөрдүн өнүгүүсүнүн негизги маселеси. Кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүү планында бул мамлекеттердин өз ара аракеттенүүсү бүгүнкү күндө чечүүчү ролду ойнойт. Бул жаатта Өзбекстан Европага жашыл энергия жеткирүү долбоорунун алкагында аймактык кызматташууну өнүктүрүүгө умтулууда. Ушул тапта техникалык, экономикалык негиздемени иштеп чыгуу аракети башталды. По данному направлению начато работать ТЭО. Аталган ишкананы түзүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюу ноябрда Баку шаарында өтө турган климаттык саммиттин алкагында пландаштырылууда. Ошондой эле бүгүн Өзбекстанда ири түрк компаниялары менен $850 миллион 1,4 гигаватт жылуулук электр станцияларын куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Негизи эле 60 жылдан ашык убакыттан бери Борбор Азиянын жана Түштүк Казакстандын бириккен энергосистемасынын алкагында коңшу өлкөлөр менен кызматташып, жогорку жүктөмдөрдү биргелешип жөнгө салууну, электр энергиясын транзиттөөнү жана жеткирүүнү ишке ашырып келебиз. Катышуучулар түрк мамлекеттеринин жашыл энергия булактарын, анын ичинде күн энергиясын, сууну, шамалды жана башка кайра жаралуучу ресурстарды изилдей турган технологиялар жана жашыл демилгелер боюнча аймактык борбор түзүү маселесин дагы козгошту. Ал арада тараптар түрк тилдүү мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын жеткирүү жана алмашуу жаатында кызматташууну улантууга кызыктар. We are geographically far away from Central Asia. Венгрия территориялык жактан түрк мамлекеттеринен алыс, бирок биздин тамырыбыз жана тарыхыбыз бир деп айтсам болот. Ошондуктан биз түрк мамлекеттеринин долбоорлорун ишке ашырууга кызыктарбыз. Энергетика тармагындагы тажрыйба менен бөлүшүүгө даярбыз. Венгрия 10 жыл мурда алыстан башкаруу деп аталган энергетикадагы өзгөчө программаны кабыл алган. Бул жерде компьютер жана санариптик маалыматтар системаны башкара алат. Негизи түрк өлкөлөрүндө ири гидроэнергетикалык долбоорлордун булактары көп. Биз сунуштаган жаңы технологиялар бул багыттарга салым кошулат. Жашыл энергия булактарын түзүү жана жашыл энергияны дүйнөлүк рыноктарга чыгаруу көптөгөн өлкөлөрдө энергетикалык саясаттын артыкчылыктуу багыттары болуп саналат. Кыргызстанда гидроэнергетикалык жана энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндө кеңири потенциалы бар экендигине токтолгон Таалайбек Ибраев мындан аркы кызматташуу боюнча бир катар сунуштарды айтты. Эмдиги жылы ушул түрк мамлекеттеринин ичинде биз энергетиктердин мелдешин өткөрөлү деп атабыз да. Бул дагы бизди энергетиктерди жакындатат эле дагы. Анан жанагындай ар бир мамлекетте билесиңер, ар кандай энергия жабдуулары чыгат, ошолорду дагы алганга, мисалы үчүн мүмкүнчүлүк болот эле да. Түзмө-түз алганга заводдон. Ошон үчүн ошону сунуштаган атабыз. Кудай буйрса, анан биринчиден мен аны ошол именно ошол июль-август айында ошол Кыргызстанда өткөрөлү деп атабыз да. Жыйынтыгында түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн энергетика министрлеринин ортосунда бул чөйрөдө кызматташтыкты бекемдөө жөнүндө биргелешкен коммюникеге кол коюлду. Иш-чара түрк дүйнөсүндөгү өлкөлөрдүн энергетика тармагындагы кызматташтыгын бекемдөө жолундагы дагы бир кадам болуп калды. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.